Жапжаңы клип үчүн Бекбурбиевке ыраазычылык билдирүү менен эфирибизди алдыга карлантабыз. Биздин кийинки жаңы клипти презентациялоо үчүн дал ошол ырдын аткаруучулары келген учуру. Ал эми коноктор менен биз тааныштыралы. Ооба, бул коноктордун атын айткандай эле жаркыраган кайсы гана бөлмөгө барбасын сөзсүз түрдө майрам шаң жаратат деп айта алабыз. Кыргыз эстрадасынын жаркыраган кош жылдызы. Миллиондогон угармандардын жүрөктөрүнөн, көңүлдөрүнөн орун алган үлгүлүү түгөйлөр десек да болот. Биз суктанган ар дайым жаңырлар менен кубандырган Аваз Акимов, Айдана Дека бүгүн бизде конокто. Кош келипсиздер. Эң алгач эле жаңы клиптин презентациясы менен куттуктайбыз. Келиңиздер, биринчи эл менен амандашып алыңыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, баардыгыңыздарды чын жүрөктөн салам айтабыз, ысык салам айтабыз. Куттуктайбыз деп коеюн. Өзүбүздү дагы куттуктап кетели. Жаңы клип куту болсун. Ооба, негизи эле ар дайым ушундай ырлар боло берсин, сонун клиптер боло берсин, майрам болсун. Биз дайым кудай эле майрамдар үчүнбүз. Сиз айтмакчы үчүн эле бизди билебиз, шаңды жакшы көргөн экен. Бизди майрамды эле жүрөт экен. Чакырганда ушул экөө келсе кызыктуу болот деп чакырышат. Майрам болот деп. Бул чын сөз да. Ооба. Рахмат. Бүгүн мен сени сүйүп өтөм деген клипти элди алдына сунган отурабыз. Анан дал ушул клип боюнча келиңиздер. Айтып өтсөңүздөр, бул клиптин даяр болгонуна биздин билишибизче көп эле убакыт болуп калган, бирок элге сунбай жүрүшүңүздөрдүн себеби эмнеде? Бул клиптин даяр болгонуна негизи кыш баягы жаңы карлар жакшы жаабай ушундай болуп го, кыштын башында ошол кезде эле тартылган, негизи баягы кар жок убакта тартылып калган. Анан андан бери көп убакыт өттү. Чынында биз сюжеттин билбейбиз, анткени сюжеттин баардыгын ошол Айдананын продюсери Найзира тарттырган, баардыгын даярдап, анан биз болсо ошо ырдаган жерине барып ырдап тартылганбыз. Анан чыкпай жүргөн себеби болсо баягы адамдын өзүндө дагы чыгармачылык эргүү болот го. Ошол кезде баягы орозого даярданып, орозонун алдында ырдагың да келбей калат чынында. Бүт нерсеге да баягы ниетиңди башка нерсеге буруп, чыгармачылыкты токтотуп, пауза кылып турган, тынуу кылып турган учурга туш келип калды. Ошондуктан азыркы убакка чейин такыр чыгарган жокпуз. Бүгүн сааты бүгүн чыккан экен. Ооба, бүгүн чыккан экен. Ооба, негизи бул клип чын эле жолдошум айткандай, билбейм, менин чыгармачылык жашоомдо эң оңой тартылган клиптердин бири ушул болду. Аябай ушунчалык сонун экен. Сюжетный клип тарткан деп коем, анткени буга чейин мен дайыма эле сюжет клиптен алыс болом, мындай образдарды алмаштырып эле ушинтип эле жүрөт эмес, бий тартып. А сюжет менен мен бир эки эле клипим бар экен. Чында эле аябай оңой экен, өзүң ырдаган жерге эле барып коет экенсиң, анан өзүң командаң, жалпы продюсериң, менеджерлериң, операторлор, актерлор тартылып, анан кийин даярын көрүп калат экенсиң да. Ошон үчүн Мындан кийин дейсизби? Мындан кийин сюжеттик клип көп тартабыз депти тамаша. Бирок чын айтсам, мындай оңой болгону менен ушунчалык ушул клип ушунчалык мындай жөнөкөй, ушунчалык кадимкидей жашоону көрсөтүлгөн клип да. Биз жада калса бул жерде профессионалдуу актерлорду да калган жокпуз. Кадимкидей эле биздин тегерегибизде эле ата апаларыбыз бар, өзүнүн эле эже, сиңдилерибиз бар, өзүнүн эле ушундай кадимкидей эле кыргыздын үй бүлөлөрүнүн баалуулугун көрсөттүк. Бул жерде бир укмуштагыдай бир моделдерди, укмуштагыдай бир өзгөчө адамдарды тарткыбыз келген жок. Жөнөкөй эле биз кыргыз элин тарткыбыз келди. Ошон үчүн клип мен ойлойм көбүнө жагат болуш керек, анткени бул клипте көбү өзүн көрө алат болуш керек деп ишеничтемин. Чынында сүйүүнүн ар кайсы тараптан көрсөтүлгөн клип болгон экен. Сүйүү бар, жашоо ошол үчүн керемет деген ураанды да көрө алдык. Курактан баштап, кыз жигит болуп сүйлөшкөндөн баштап, ата апа болуп, чоң ата чоң эне болгонго чейин убакытты мындай чагылдырып койгон да. Негизи идея аябай сонун болгон. Анан дагы бул жакта ырдан дагы, клиптен дагы ырдын мааниси аябай жакшы. Чынында бул баягы чынында жакшы көргөн адам үчүн ушул өзүнүн жүрөгүндөгү болгон сезимди ушу ыр аркылуу айтып койгон. Ооба, бул ырдын автору дагы азыркы учурда аябай жакшы ырлар жазып жаткан Зарлык Камбаралиев, Сезолону. Анан ушул ырды өзү бизге жөнөткөн. Негизи ырчылар тескерисинче мындай заказ кылышат го, мындай жазып бер, тиңдер жазып бер депчи. Зарлык тескерисинче Авазга жиберип, ушул ыр силерге жаралаганда мындай силердин сүйүүңөр ушул урдай түбөлүктүү болсун, ушул ыр силерге жакшы жарашат экен, ырдагыла деп. Анан мен сени сүйүп өтөм деген аталышы эле аябай бир сонун угулду да. Анан ошол учурда мен Аваз мага жиберип калды. Мен экөөбүз эки башка жерде болчубуз. Мен машинада кетип бараткам, анан угуп көрчү жаңы ыр келди деп.
коюп туруп эле машинада кетип баратып укканда денем баары дүркүрөп, көзүмөн жаш кетип, ошончалык жолдошумду сүйүп кеттим. Чынында эле ушул ырларды укканда, сөздөрдү укканда, аябай ыраазы болуп кетет экенсиң да, мындай. Ошон үчүн мен ойлойм, көптөгөн азыр келиндер ушул ырдын сөзүнө көбүрөөк маани бер. Келиндер эмес, негизи эле мырзалар да укса мындай кайрадан бир сыр адамды сүйүү ойгонот болуш керек деген ишеничтемин да. Анткени менде ошондой болгон ушул ыр менен. Анан ушул клипте как раз ошо айткандай эле мындай биздин ата-апа, биздин эмес, ошо бир жакшынакай ата-апаны тартканбыз. Кудайым буйруса мындай ниет кылып биз дагы ушундай болуук деген ойдо ошо улгайган ата-апаны тартканбыз да. Биз дагы ошо убакытка чейин чогулуп өмүр бою бирге болуп. Мен дейли. Ошондой ниет менен тартканбыз. Ар бир үй бүлөдө ар бир сүйүшкөндөрдүн сүйүүсү төлөп болсун деп ниет кылабыдаганда клипке назар салат окшойбуз. Ар бириңиздерди экранга жакыныраак чакыралы. Аваз Акимов жана Айдана Декан аткаруусунда жапжаңы клипти биргеликте көрөлү. Жараттың айыктырдың оруп турган Абайким тагдыр мени себеп кылып Сүйүнү экөөбүзгө жолуктурган Сүйүп өтүм өмүрдүн кетмейинче Баркыңа жетмейинче Мен сени suyup ötüm özümdü arnamalı kolumda varmamalı suyup ötüm men seni suyup ötüm Браво, браво. Чындыгында мыкты чыгарма сөз, жок сөзүнө дагы үнүңүздөргө, клипке, жүзүңүздөргө айтор бардыгы сонун камтылган экен. Бул ырды көрүп жан дүйнөң балкып жашоодо сүйүү болгон үчүн ал керемет деген тыянакка келет экенсиң. Кут болсун дагы бир жолу. Рахмат. Кандай керемет сөздөр. Ооба, негизи ушул клип тууралуу айтып бериңиздер. Эми баягы тартуу иштерине көп катышкан жокпуз деп айтып калдыңыздар. Анан кийин тартып жыйынтыгын көргөндөн кийин өзүңүздөрдүн купулуңуздарга канчадан бирден 10го чейин кандай баал бердиңиздер? Чынында баягы экөөбүз студияларда ырдаган кездерде ушундай эле элестеткем, эмнегедир баягы ушунчалык сүйүүнү, тунук сүйүүнү көргөзгөн клип болот болуш керек деп. Анан жана айтып өткөндөй эле ушу Назира
баардыгын өзү тартып, биз чынында баштан аягына чейин көргөн жокпуз, билген жокпуз. Анан бизге жиберишти. Жибергенде көрүп ушунчалык бир минус көрө алган жокмун да такыр. Могу жерин мындай кылып койсо болмок экен деген баардык клиптерде ой болот го. Такыр бир да минус көрө алган жокмун. Бир эле көрдүк, кайра монтаж кылган жокпуз. Ошол бир көргөн боюнча эле сразу эле чыгардык. Биз айымдарыбыз баары бир кичине бир жерлерде. Сөзсүз да жумурткадан куртабы. Мындай бир акыркы учурда өтө эле самокритичный болуп эле, могу жерде мындайраак жылмай ырдасам болмок, могу жерде сени карап ырдасам болмок деген сыяктуу эле өзүмдүн кандайдыр бир өзүмдүн таракандарым болбосо, мындай сюжет боюнча же жалпысынан ошо мен эң эле биринчи көргөн эмоциям бул ошо эме болду да. Ушунчалык жөнөкөй клип экен, ушунчалык мындай элге кадимки эле карапайым элге жага турчу клип экен, ушунчалык мындай жөнөкөй душевный клип. Мен ушундай клипти көптөн бери каалап жүргөм, чын айтсам, мындай кадимкидей эле авария болуп кетип, сөзсүз мындай болот го. Таштап кетип, ыйлап, сөзсүз көзгө көргөн. көз аягын сабап салган эмес мындай. Ошондой клиптерден аябай биз негедир мындай. Чарчап. Бул дагы Айдана дагы ушундай, мен дагы баягы өтө кайгылуу клип тарткандан мындай. Коркобуз кадимкидей. Кадимгидей бир жан дүйнөң каалабайт да ошол нерсеничи. Жашообузга тартып албайлык ошондой нерсе деген сыяктуу мындай өтө эле биз деле өтө эме ырымчылбыз. Бирок мындай эмнегедир ушундай нерселерден алысыраак экенбиз. Анан чынында эле эми мындай к сожалению деп коет орусча. Азыр жашоодо тегеректе өтө көп жаман негатив нерсе болуп жатат. Өзгөчө үй бүлө жөнүндө мындай тема киргенде, мындай азыркы учурда айымдар күйөөгө тигенден деле коркуп баштады окшойт деп калдым да. Коркпогула. Анан мындай айткым келет да, бактылуу жашоо бар депчи, мындай өзүң кандай нерсени ойлонсоң, ошол нерсени тартасың. Кечке эле негативди ойлонуп, эми албетте мындай кичине тияк-биякты карап биле жүрүш керек, бирок оюңду, кыялдарыңды бир гана жакшы нерсеге, жакшы ниеттерге, мисалы эки жаш үйлөнүп жатканда үйлөнгөндөн кийин болду, карганга чейин, өлгөнгө чейин экөөбүз чогуу болобуз деген ниет менен, ошондой ой менен жашаса, баары жакшы болот да. Анан жаңы үйлөнүп эле корко берсең, сөзсүз түрдө бир нерселер боло берет да, бири-бириңе ишенип, өмүр бою бирге болобуз деп жакшы кыялдарды коюп, мындай пландарды коюп, ушундай жакшы бактылуу клиптерди көрүп, биз дагы ушундай болобуз деп, ушундай сыяктуу мындай жакшы нерселерди биз элге алып келгибиз келет да. Үй бүлө деген бул жакшы, мындай кыргыздын санын көбөйткөн деген жакшы деген сыяктуу. Ушундай сөздөрдү, ушундай смыслды биз өзүнүн ырларыбызда, клиптерибизде көбүрөөк көрсөткүбүз келет да. Бекеринен үлгүлүү, жылдыздуу үй бүлө эмессиздер, сиздерди көрүп Биз деген канчалаган үй бүлөлөр үлгү алса болот. Туура айтасыз, рахмат. Биз баягы мунун колун сураганда дагы жананча дворец толо элинин алдынан сурагам да. Анан концертте сурагам. Анан эң коркунучтуусу ошолордун алдында баягы сөздөр боласың да. Ой, мен алаканымды көтөрүп сиздердин алдыңыздарга жакшы үлгүлүү үй бүлө болуп көрүнөбүз депчи. Анан эми баардык эле үй бүлөдө баягы ит чая канча-мынча кашык вилка кагышып турат да. Ошондой убактарда эң биринчи эле ойлогонуң мындай эл болот экен да. Элдер сага ишенип, сени ушунчалык жакшы көрүп, жакшы сөздөрүн айтып, комментарийде аябай жакшы сөздөрүн айтып атса, сен болсо бул жакта жүрүп алып жаман жаман адам болуп атсаңчы, өзүңдү аябай күнөөлүү сезип кетесиң да. Тем более концертте бүт туугандарым отурган экен. Анда мен да туугандарым отурганда. Анан ошондуктан дагы биз баягы элдин алдында болгон үчүн биз элдин күзгүсү болуп калат экенбиз. Элге кандай мамиледе чыксак, бизди балким ушундай туураган үй бүлөлөр болуп калышы мүмкүн. Ошондой кабыл алып калат да. Ошондуктан жашоону жеңил эле кылып көргөзүүгө аракет кылабыз. Бири-бирибизден эч кандай баягы орусча айтканда да болсо, орусча тилим аябай көнүп ушундай болуп калдым азыр. Тилдерибиз көрбөр. Бири-бирибизден эч кандай бирдеме күтпөйбүз, требуйт этпейбиз дегендей. Требуйт. Сен орусча айтат экенсиң, сен макал айтат экен дедиңби? Мен азыр бир предложение орусча сөйлөп требуйт эткен. Ошондой кыскасы жашоону татаалдаштырбай көргөзгөнгө аракет кылабыз. Эң сонун сөздөр. Эми бирок эми жашоодо ар нерсе боло берет. Эртеңки күнү эмне болуп кетет? Эртеңки бирдеме болсо адам Ошо үйдө бир жүрсө да Кудай сактасын. Эми бирок айтат мындай тияк-биякты байкай жүрүш керек. Кудайдын буйруганы болот баары бир. Бирок жакшы ойду мындай жакшы сөздөр азыркы учурда бактылуусуңбу? Азыр бактылуу боло бер. Аны эртең балким бир нерсе болуп кетет деп корко берчи. Кудай сактасын деп эле азыр бактылуу боло бергиле. Бактылуу болуңуздар, сиздердин сүйүүңүздөр түбөлүктүү болсун, эл ага күбө болсун, бир гана сүйүүңүздөр эмес, кошумча чыгармалар дагы түбөлүктүү кала берсин. Сиздерге болсо ийгилик каалайбыз. Сонун чыгарма менен элдердин жүрөгүнө чындыгында ошол сүйүү бар жашосонун үй бүлө
курсаңар бардыгы сонун деген үмүттөрдү жандырганыңыздарга рахмат айтып биз сиздерди эфирден узаталы. Дагы да болсо биздин эшигибиз жума сайын ачык сиздер үчүн. Чоң рахмат. Бардык көрүп жаткан биздин көрөрмандарга да чоң рахмат. Көрүп туруңуздар биздин сүйүктүү музыка каналга чоң рахмат.